Урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз өзгөчө коноктор. Маданияты мыкты кызматкери, сүрөтчү жана көптөгөн обондордун автору Мамат Сабыр Туташбаев агайыбыз жана аткаруучу Акжол Бакасова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, Мамат Сабыр агайыбыз көп кырдуу талант десек болот. Агай, алгач биз сиздин обончулук өнөрүңүз боюнча бир аз сүйлөшүп өтөлү. Мамат Сабыр агайыбыздын бир обонун бирөөлөр урдап, 5-6 жылдай сөзү дагы, обону дагы меники деп бирөөлөр урдап жүргөн. Ушул ырыңыз жөнүндө айтсак, агай, бул ырыңызды кандай шартта сиз жоготуп алдыңыз? Ооба, бул ыр негизи жоодурган көзүңдөн деген ыр. Сөзүн жазган кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев деген аксакал болуп калды азыр. Мен обон жаздым эле. Бул ыр өзү негизи 92-жылдары чыккан. Анан бул ырдын мындай тарыхы бар экен, студент кезинде жазган экен ушул ырды. Төлөгөн агай. Ооба. Ушуларды жазып жүрүп анан жеткенин жеңе деп айтып калат эле да. Мен ошо 92-жылы китептен алып жаздым эле. Анан ошо 98-жылдары болуш керек. Муну биринчи экранга Мунарбек Чобиев комуз менен алып чыккан. Сиздин обонуңузду ал келип үйгө келип таанышып экөөбүз. Ушул ыр сиздики экен. Ада сыймык Бешекеевдики деп жүрөм эле деп үйгө өтүп. Ошентип анан тааныштык экөөбүз. Таанышып ушуну алып кеткен. Ал барып көп узабай эле ошо эфирден берди, телевидениеден чыкты да. Ырды алып калса кубанат экенсиң аябай. Албетте. Кийин ошол бойдон бул аткарылбай эле калды, унутулуп эле калгандай болуп калды да. Анан бир күнү эле Төлөгөн Мамеев аксакал чалып калды да. Тексттин автору. Ооба. Руслан Нарымбаев деген ырдап чыгып атат. Экөөнү тең өзүмдүкү деп ырдап атыптыр го деди да. Сөзү обону меники деп бирөө ырдап атат. Обону да өзүмдүкү деп ырдап чыгып атат. Анан мен буланы эмне кылайын деп сурадым менден. Анан айттым, мен карасам жаш бала экен. Жакшы ырдайт экен ырдаганын чындыгында. Анан мен бул баланы жашына сындырып койбойлу, мен жолугуп ушундай ордуна койдурайын, сүйлөшөйүн ал бала менен. Сиз эми кое туруңуз дедим да. Эми ал киши киреше турган болсо, катуу наказать этип коет да, катуу жазалап коет. Катуу жазалап коет. Катуу жазалап коймок. Элге белгилүү киши, эл акыны. Ошого мен баласын калбасын дедим да. Бирок ошо бойдон эле меники деп урдап жүрө бериптир да. Ошо мен элге тарап кетти да. Ошондо где-то 6-7 жылдай жүргөн окшойт. Интернетке чыгып антимит билгендер интернетке жазып, муну Комментарийге жазышат. Комментарий жазып атышты. Ошентип эле тополоң болуп келатат. Бир окуп калдым, ордуна коюлуптур Төлөгөн Мамеев, обончу Туташбаев деп фамилия чыккан. Мен бир окуп калдым. Мен бирок кеч болуп калды да. Кеч болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, бул деген агайдын жараткан обонун, Мамеев агайдын жараткан текстин мындайча айтканда урдап алды да. Текст меники, обон меники деп анан ага клипин тартып, анан элге жарыялап, аны деген миллиондогон адамдар көрүп, анан элдин арасынан ал жылдыз болуп чыга калды да. Негизи жылдыз болчу адамдар кадрдын артында калып атат. Эми буюрса алдыдагы дагы бир подкасттарда сиздин катышууңуз менен ошол урдап алган бала менен чогуу келип, ал баланы ушул жерден элдин алдынан өткөрүп коюшубуз керек деген ойдомун да. Өзү айтып, мен ушундай билбестик кылган экем деп, баягы өзүнүн уяты таза болуп, тазаланып калмакпы дейм да. Ким билет, келер экен ал бала. Айтып көрөбүз аны, биз актануу үчүн шарт түзүп берели деп атам да. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз ушул чыр болгон ырды агайдын өзүнүн аткаруусунда жаздырып, видеого да тартып алдык. Сиздерге тартуулайбыз. Турмуштан ыргараган мен бакытты кубаттың ырдан алам. Сен болсаң кара көз бир сулуусу, иреңистер мендейдиң угабага. Сен болсаң кара көз бир сулуусу, иреңистер мендейдиң угабага.
жашоодо бир гана мағарнага ак сүйүңдү кантпенде ак сүйүңдү кантпенде мен актай алам бул жашоодо бир гана мағарнага ак сүйүңдү кантпенде ак сүйүңдү кантпенде мен актай алам суктандырган адамды сулуулуктан берген эмес табигат ушул маган жүзүмө эмес караган жүрөгүмө жодураган көзүңдөн жодураган көзүңдөн жодураган жүзүмө эмес караган жүрөгүмө жодураган көзүңдөн жодураган көзүңдөн жодураган жодураган көзүңдөн жодураган. Анда Акжол айымды сөзгө тартсак, Акжол айым биздин агайыбыз менен иштешип жүрөт экен. Акжол айым, сиз өзүңүз жөнүндө бир аз элге айтып өтпөйсүзбү? Музыка багытына кандайча келгенсиз? Өзүңүздүн баштапкы кесибиңиз жөнүндө айтсаңыз. Мен 96-жылы мектепти бүтүп, медучилищада Нарында окугам. Анан негизи өзүм медицина жагына эмем алым жок болчу. Анан ошо апамдын сөзүн, атамдын сөзүн эки кылбай мен ошо медицина жагын бүткөм. Анан ал жакта деле мен улантып иштеген деле жокмун. Эмнедир ошо медучилищада окуп жүргөндө деле ырбийге эле тартыла берчүмүн. Агай менен чогуу иштешкениме 5 жыл болду. Аламедин районуна караштуу Мыкан айылында турам. Ошол жерде агай маданият үйүндө иштеп турган экен. Ошол жака барып агай менен таанышып, ошо агай менен чогуу иштешип келатам. Агайдын ырларын ырдап. Кайсы кандай ырларын ырдап чыктыңыз? Агайдын эң алгачкы балалык аккордеон менен биринчи жанрым. Андан кийин бийле курбум, кайдасың, кантип жүрөсүң деген. Ушуларды жакында эле 10-чулардан Арбелек аттуу концертте ырдап чыктык. 24 апрелде болгон концертте. Ал концерт аябай жакшы өттү, анчлап өттү деп айтып атышат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Акжол Бакасованын аткаруусунда Шайлообек Дүйшөевдүн сөзүнө жазылган Карагат деген ырды студиябызда жаздырып тартып алдык. Буюрса бизден кетпей турсаңыздар, берүүнүн аягында ага күбө болосуздар. Барыңыздар көрүп тургандай, агайдын көкүрөгү толо төш белгилерге толуп турат. Мага да кызык болуп атат. Ушулар жөнүндө бир аз айтсаңыз элге. Бизде Рух бейне деген эл аралык чыгармачылык академия бар да. Ошонун алдында түзүлгөн Актал адабий чыгармачылык бирикмебиз бар. Бул бирикмеде 6 мамлекет, 7 мамлекет камтылган да, мүчөлөр бар. Ошондо мен дагы мүчөмүн, маданият бөлүмүнүн жетектейм да. Ошол Акталда жүрүп, сыйлыктар ыйгарылып турат, баягы иштегендерим жараш. А бул жерде акындар бар, обончулар бар, сүрөтчүлөр, музыканттар, ырчыларыбыз бар. 10 жаштан баштап 80ге чейинки жаштагылар, курактагылар бар да. Чыгармачыл адамдар. Акталдын максаты элдин арасында таланттуулар чыга албай жүргөндөрдү элге чыгарган максаты ошол да биздин. Анан такшалып калган акындарыбыз бар, профессорлор бар, окумуштуулар бар, эмгек сиңирген, маданиятка эмгек сиңиргендери бар, мыктылары бар. Бул сыйлыктарды деле ошол Акталдын небесинде жүрүп эле ошол жерден берет экен да, өз баягы эмгегиңди баалайт экен. Ошо 7 мамлекеттер менен биз тыгыз байланышып, алар бизге келип турат, биз ал жактарга барып турабыз, мына Россияга, Москвага, Бакуга чейин барып келип атышат биздин мүчөлөрүбүз. Жетекчибиз Сыдыканова Кайыргүл жолдошумда деп Москвада турат өзү. Учурда Москвада жашайт. Ошо жана мынау Рух бейне академиянын президенти. Бул жерде президент, вице-президент, анан мүчө корреспонденттерге бар. Мен да ошо мүчө корреспондентмин ошо эмеде академияда. Вице-президентибиз Сулайман Рыспаев окумуштуу. Белгилүү. Белгилүү. Ошентип ошол жактарга барып, иш-чараларына катышабыз. Ошол жактардан баягы сыйланып калабыз. Иши кылса бизде жалкоолонбой эле эмгек кылгандар сыйлана берет да. Абдан жакшы. Төш белгилер менимче
обончу болсо обончу, жазуучу болсо Ооба. жазуучу, буларга бир кошумча шык бере турган, дем бере турган дем бере турган нерсе да. экен да. Анан эми мамлекет, биздин мамлекетибиз тарабынан алган кандай сыйлыгыңыз бар? Маданияттын мыкты кызматкерин алдым. Анан аксакалдар эмеси бар эмес, ошондон алган грамоталар, дипломдор, улуттук тил жагынан Тил жагы. алынган сыйлыктар. Абдан жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, агайдын дагы бир өнөрү десем болот. Агайдын дагы бир өнөрү бар, сүрөтчү. Ошол сүрөтчүлүк жагыңыз боюнча айтып өтсөңүз. Ошо бул сүрөттү бала кезимден тарттым мен. Ошо мектептен ошо сүрөт менен ырга кызыгат элем да. Комузду мен өзүм негизи 3-4 классында чертип баштадым, үйрөндүм. Ал кезде мандалин, балалайка дегендер болот эле. Ошолордон баштап үйрөнүп, сүрөтчүлүктү мен аны да бүтпөй калдым окуу. Себеби баягы илгерки жашоо кыйын эле болчу. Биз бала кезде чындыгында каражат жагы, анын үстүнө мен өзүм да көп бир тууганбыз да. Анан атабыз эрте кетип, апабыз кыйналып, Өзү жалгыз карай албай калды. Биз болсо жаш калдык, ошо менен окуганга шарт деле болбой калды да. Сүрөтчүлүк менен ошо райондук сүрөт устаканаларда иштедим, областтарда иштедим. Бул эмгек жолуму Токтогулдан баштап калдым да. Токтогул районунда. Токтогул районунан баштап, ошол жерден баягы райондук мастерская деп койчу элек, устакана ошо совхоздорду, организацияларды, баягы уюмдарды, больницалар, мектептер бүт бардыгын жасайт элек да. Парадтарга түнү менен уктабай жасайт элек. Анан ошо музейлерге иштедик, музейлерди ачтык. Мына Токтогул Сатылгановдун музейин ачтык. Коргол Досуевдин, Жоморт Бөкөнбаевдин музейлерин жасап, ошолордун бардыгын биз жасадык ошо кездерде. Ал жактан деле жакшы ийгиликтерге жетиштим, сыйлыктарды алдым. Райондон 1-орунга жетиштим. А кезде Талас областына карайт эле, Талас областынан 3-орунга жетиштим. Жакшы эле ийгиликтерди жараттым десем жагы. Жакшы. Урматтуу угармандар, агайда көп кырдуу талант деп жана жогоруда айтып өткөндөй, эми дагы бир талантын айтып өтөйүн сиздерге. Бул тикмечилик, чеберчилиги да бар да. Ушул жөнүндө дагы бир аз элге айтпайлыбы? Айтса айталым, макул эми. Өтө эле мактанып кеткендей болуп кеттим. Жок, бул талант деген мактанганга жатпайт го. Сүрөтчү болгондон кийин ана бу окуп деле эметкен эмесмин, көзүң жетип калат экен. Анын үстүнө чыгармачылык менен да иштейсиң да. Жакасын мындай кылып берейин, терин мындай кылайын, фасонду мынтейин деп. Дизайнерлик өнөрүңүз бар турбайбы анда? Ошентип эле биринчи башталганда мен өзүм көйнөгүмө, шымымы тигип жүрдүм да. Өзүңүзгө? Ооба, көйнөк шым тигип, куртка тиге коюп, ошентип ташалып кете берет экенсиң да. Акыры ушул өнөрдүн да пайдасы аябай тийди. Мына Союз тарап аябай каатчылык болуп кетпедиби? Ошол кездерде ушул тикмечилик менен балдарымдан таап берип жүрдүм. Ал кезде баягы заказ алып, кадимкидей аялдардын кийимин, эркектин кийимдерин бүт тиге берет элем. Өзүңүз бычып, өзүңүз дизайнын да кыласыз, өзүңүз тигип бүтүрүп бересиз. Ошо айткандардын кылып, момундай кылып тигип бересиз дейт. Өздөрү көтөрүп беришет, жанагы жактырган модаларын. Ошондой кылып тигип берип жүрдүм да. Ошо менен балдарымды багып оокат таап, нан таап берип жүрдүм. Ошо кыйын катаал мезгилде. Мына угармандар, өзүңүздөр уктуңуздар. Агайга бир өзгөчө кийим формасын тиктирем дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Болот. Мен деле азыр ой келип кетти мага да, өзүмө да бир ушул студияга кийип отурганга бир форма заказ кылсам деп. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүнкү биздин студиябызда Маматсабыр Туташбаев, обончу, аткаруучу, дизайнер, сүрөтчү агай менен азыр камера артында сүйлөштүк. Обондорум көп деп айтты. Буюрса биздин студиябызда алдыда өзүнүн аткаруусундарды татабыз, жана Акжол айымдай аткаруучуларга ырдатабыз. Биз алдыда агай менен сүйлөштүк. Студиябызды көрүп алыңыздар. Сиздерге биздин эшигибиз дайыма ачык. Жаңы ырлар, чыгармаларыңыздар болсо бизге байланышыңыздар, иштешели. Жана да бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында дагы ушундай таланттар болсо, студиябызга келгиле, иштешели деп чакырат элем. Урматтуу көрөрмандар, анда эмесе бүгүнкү конокторубузга эркин микрофон берейин. Биринчиден ошо чакырып келип, ушундай элге тааныштырып аткан силердин студияга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элиме тынччылык болсун, молчулук, барчылык болсун, жерибиз, асманыбыз ачык болуп, ар дайым барчылыкта, ынтымакта, бейкуттукта жашайлы. Жакшылык каалайм, амандык каалайм кыргыз элим баарыңыздарга. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, бизден кетпей туруңуздар. Азыр сиздерге Акжол Бакасованын аткаруусунда Карагат деген ырды тартуулайбыз. Эмки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Агай, сиздерге да биздин студиябызга келип бергениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Бар болуңуздар. Байкабай аптап түшкөн
seni